Эфирде бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому, студияда кызматта Айдана Ашимова. Саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Дания Рамангелдиев Кыргызстанда ойлоп табуучулук жана инновациялык ишмердүүлүктү стимулдаштыруу жана активдештирүү эл аралык конференциясына катышты. Дания Рамангелдиев өз сөзүндө Кыргызстан интеллектуалдык менчикти экономикалык өсүштүн жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуунун негизги фактору катары карап, өлкөнүн илимий жана чыгармачылык потенциалын активдештирүүгө умтулуп жатканын белгиледи. Ал интеллектуалдык менчикти коргоого өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгилеп, конференция ченемдик укуктук базаны өнүктүрүү, квалификациялуу адистерди даярдоо жана бул жаатта калктын маалымдуулугун жогорулатуу маселелерин талкуулоо үчүн маанилүү аянтча болуп каларын кошумчалады. Дания Рамангелдиев конференциянын ар бир катышуучунун тажрыйбасы жана сунуштары Кыргызстандын интеллектуалдык жана инновациялык өнүгүүсүнө чоң салым кошот деген ишенимин билдирди. Биргелешкен долбоорлор аркылуу айыл жергесиндеги турмуш кандай өзгөрүп жатат? Чүй облусунда Россиянын элчилиги жана Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы катышкан көчмөн иш-чара өттү. Негизги көңүл бак дарак отургузуу жана мектептеги тамак аш маселесине бурулду. Чүйдүн Панфилов районундагы Букара айылы, бул жерде жашоочулар 2000 даана дарак отургузууда. Долбоорго катышкандарга азык-түлүк жардамдары берилет. Бул жөн гана көрктөндүрүү иш эмес. Келечекте бул бактардан түшүм жыйналып, алмалардан шире даярдалат. Мындай демилге айыл турмушун жакшыртып гана тим болбостон тургундардын кирешесин да көбөйтүүгө жардам берет. Бул 2000 түп алма багы мөмө бере баштагандан кийин жергиликтүү тургундар алма ширесин өндүрө башташат. Ошентип биз адамдарга кирешесин көбөйтүүгө жана жергиликтүү жааматтарын туруктуу камсыз кылууга жардам берип жатабыз. Бул долбоор бизге Россия Федерациясынын каржылык колдоосу чоң жардам болууда. 1600дөн ашык көчөт отургузулду. Азыркы күндө бул жерде иштеп аткан айылдаштарыбызды болсо тизмесин жана критерийге байланыштуу ошол уязвимый группа деп коет. Ошол тизмесин түзүп айыл өкмөт соцработникке бергенбиз. Ошол эки тизмедеги айылдаштарыбыз менен ушул жерде тегерегин коргоо иштерин кылып атабыз. Бул келечекте биздин жаштарыбызга дагы бир жакшы демилге күч болот деп ойлойм. Бул жерге дагы бара айыл өкмөтүбүздөн бир мини цехтерди уюштурсакпы деген, орнотсокпу деген ойдобуз. Кара Балта шаарындагы номер 3 мектепте 480 окуучу билим алат. Делегация мектеп ашканасын, ашкана жабдууларын көрүп чыгып, балдарга тамак аш кандай жазаларына күбө болду. Бул жерде акысыз ысык тамак берүү программасы иштеп жатат. Окуучулар толук кандуу тамак менен камсыздалып, ата-энелер балдарынын саламаттыгынан кам санабай эле коюшса болот. Экинчи долбоор бул мектептерди ысык тамак аш менен камсыздоо. Бул да биздин каржылообуз менен ишке ашып жаткан долбоор. Башында долбоор нан жана суусундуктарды берүү менен башталган. Азыр болсо бул толук кандуу витаминдүү тамак аш болуп калды. Бүгүн бизге дал ушул мектепте бул программанын ишке ашырылышын, жыйынтыктарын көрсөтүштү. Көрүп тургандай, бул жерде комплекстүү ыкма колдонулууда. Бул жөн гана азык-түлүктөрдү, нан бышырылган витаминдүү унду, майды, кантты жеткирүү эмес. Бул ошол эле учурда кичинекей өндүрүштүк базаны уюштуруу болуп саналат. Опять же, видите, подход комплексный, то есть это не только поставка продукции. Таттуу булочка, таттуу чай берилет 2 күнү, 3 күн ысык тамак. Биринчи күнү каша рисовая молочная, наны менен, компоту менен, экинчи күнү булочка, чай менен, үчүнчү күнү чечевичный суп, тоже эти менен адагы, ош компот наны менен, 4-чү күнү кайрадан ошо булочка менен чай берилет, таттуу чай, 5-чү күнү ошо гречка, эти менен, наны менен, компоту менен, таттуу компот менен беребиз. Абдан жакшы, балдарга жагат, жакшы жешет. Даже сурап жешет, дополнительный тамакты кээ балдар. Андан кийинки сапары Москва районундагы Петровка айылына болду. Черняховский атындагы мектепте 389 окуучу бар. Бул мектепте да ысык тамак программасы ишке ашырылган. Мектеп администрациясы ашкананы көрсөтүп, жабдуулары менен тааныштырды. Таза ашкана, жаңы шаймандар жана курсагы ток, кубанычтуу балдар.
Знаете, горячее питание... Ысык тамак берүү абдан жакшы иш. Жумасына 5 жолу балдарга ысык тамак берилет. Анын ичинен 2 жолу сүт азыктары, мисалы сүттү ботко же сүттү шорпо беребиз. Албетте бул балдардын ден соолугуна абдан жакшы таасир берет. Анткени айыл жеринде көп балдар үйдөн эртең мененки тамакты ичүүгө жетишпей калышат. Айрым класстар эртең менен окушат, кээ бирлери 2-3 нөөмөттө окугандыктан түшкү тамакты да ичүүгө жетишпейт. Ал эми бул жерге келгенде толук кандуу тамактан алышат. Бул абдан жакшы нерсе. Это очень хорошо. Вот, например, когда мы даем вторые блюда детям, обязательно к ним мы даем салаты. Делегация бул күнү 3 калктуу конушту кыдырып чыкты. Мындай демилгелер жүздөгөн мектептерди жана 10 миңдеген үй бүлөлөрдү камтыйт. Россия Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун аздык-түлүк программасынын эң ири донору болуп калууда. Сымбат Алмазова, Назира Бигалиева, Чыңгыз Садыков, ФТРК Чүй. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 5,5 миллиард долларга жетти. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы Улан Примов Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Цзянпин менен жолугушуу учурунда билдирди. Жолугушууда тараптар соода экономикалык байланышты күчөтүү, Кыргыз-Кытай мамилелерин ар тарапан өнүктүрүү тууралуу баарлашты. Комитет төрагасы өз сөзүндө Кыргыз-Кытай достук мамилесин жогору баалай турганын белгилеп, тармактык комитет элчиликтин миссиясына колдоо көрсөтүп, көмөктөшүүгө даяр экенин билдирди. Өз кезегинде элчи Лю Цзянпин өлкө башчыларынын Кытайга болгон мамлекеттик сапарында өз ара мамилелердик бардык аспектилери тууралуу сөз болуп, кызматташтык боюнча 24 документке кол коюлган эң чоң ийгилик деп билдирди. Россия жана АКШ сыяктуу өлкөлөрдө миграциялык мыйзамдар күндөн күнгө каталдашууда. Бул кырдаалда жет жакка чыгып, мыйзамсыз абалга кабылып калбоо үчүн алдын ала маалымат алуу өтө маанилүү. Аламүдүн районунда өткөрүлгөн түшүндүрүү иш-чарасы жергиликтүү жашоочуларга дал ушул коопсуз миграция тууралуу маалымат берүүгө багытталды. Абдыкерим Сыдыков айыл өкмөтүнүн жыйындар залында коопсуз миграцияга арналган иш-чарага мигранттар, бүтүрүүчү класстардын окуучулары, ата-энелер жана жаштар катышты. Алар чет өлкөгө чыгуунун мыйзамдуу жолдору, керектүү документтер тууралуу пайдалуу маалымат алышты. Бул бүгүнкү күнгө чейин биз Алабин районунда жалпы калк менен бир чоң жыйын өткөздүк. Андан тышкары Алабин райондук социалдык педагогдордун баарын, мектептердин социалдык педагогдорун чогултуп, аларга дагы ушул максатта түшүндүрүштөрүн жүргүзүүнү 11-класстардын окуучуларына жүргүзүү үчүн аларга бир окутууну жүргүздүк. Кесиптүү баягы модулдарды таратып бердик. Алар азыр өзүнүн ар бир мектептеринде ошол боюнча багытта иштерди алып барууда. Жакында эле Гросс орто мектебинде ушул миграция боюнча ачык саат өткөрүлдү да. Бул биздин 6-жыйыныбыз. Дагы бир жыйын өткөрүү менен бул ишибиз жыйынтыкталат. Мен ойлойм, ушунун аркасында көптөгөн элдер жакшы маалыматтарды алды. Жанагы элге райондук калкка баягы жыйындарды өткөргөндө биз Москвадагы Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгүндагы түз видео менен катнаш жасатып, ошолордун дагы элдин суроолоруна жооп берип түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Мен ойлойм, ушул түшүндүрүү иштеринен дагы биздин элдерибиз өздөрүнө көп керектүү бая маалыматтарды алат. Иш-чарада маалымат баракчалары таратылып, анда миграция учурунда пайда болгон укуктук маселелер, балдарды кароосуз калтырбоо, укук коргоо органдарына кайрылуу жолдору, социалдык адаптация боюнча кеңештер жазылган. Биздин жаштар сырт жакка, чет өлкөгө чыгабыз деген жаштар көп болгондуктан бүгүнкү актуалдуу Англия мамлекети бар, Улуу Британия деп коебуз, Түштүк Корея мамлекети бар. Андан тышкары ушу Япония, Германияда чыгып аткандар, биздин жарандар көп жаш жарандар. Ошолорго чыгып атканда кандай маалыматтар керек, кандай кадамга барыш керек, кандай ушул жерде мыйзамдуу, коопсуз бар иштегенге жүргөнгө болот деген маалыматтуулугун жогорулатуу үчүн бүгүнкү жыйынды өткөрүп атабыз. Ошол жөнүндө азыр жыйынга келип катышкан ушу айыл аймагынын тургундарына, жаштарына, ошондой эле ошондой кызыктуу суроолоруна баардык маалыматтарды берип, суроолоруна жооп берип, маалыматтуулугун жогорулаткандыгыбыздын бүгүнкү күндөгү бирден бир максат ошо болчу. Ата-энелерге балдардын мыйзамдуу түрдө туугандарына тапшыруу зарылдыгы, миграцияда ар кандай басмырлоого кабылбоо жолдору да эскертилип, укуктук коргонуу механизмдери айтылды. Эгер бирөө сизди улут, дин же башка негиз менен кемсинтсе, 112 же 102 номерине чалып жардам сурасаңыз болот. Бул маалыматтар жарандардын коргонуу маданиятын жогорулатууга багытталган. Келген максатыбыз жашоочуларга миграциянын закондорун жөнүндө маалымат берүү болуп атат. Чет өлкө
четиркөөгө чыкканда кайсы мыйзамдарга баш ийиш керек, эмнеден башташ керек деген суроону алдыга максат кылып койдук. Эң биринчи негизде миграциялык картаны ачып, миграциялык картанын толтуруунун жолдору, чет өлкөгө чыкканда кандай мыйзамдарга баш ийиш керек, андан кийин жанагы экстремисттик террордук кылмыштарга кабылып калбаш үчүн алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп саналып жатат. Бүгүнкү биздин райондо керектелүүчү кандай профессияларга суроо талап көп болуп жатат. Эң негизгиси тигүүчүлөргө, анан ширетүүчүлөргө суроо талап көп болуп жатат. Биздин райондо жайгашкан Беккабель компаниясы бизге ширетүүчүлөрдү окутуп бергиле деген наказ болгон. Биз 4 ширетүүчүнү окутуп, ошолорду Беккабель ишканасына жумушка орноштурууга даярдап жатабыз. Коопсуз миграция долбоору бул жөн гана иш-чара эмес, жарандардын коопсуз келечеги үчүн маанилүү кадам. Катышуучуларга бул жолугушуу пайдалуу маалыматтар менен коштолуп, көптөн бери көтөрүлбөй келген маселелер көңүл бурулду. Уюштуруучулар мындай форматтагы жолугушуулар аймактарда дагы уланарын билдиришти. Айдана Шимова, Данияр Тилибалдиев, УТРК Чүй. 16 апрелден тартып салык кызматы айрым жеке ишкерлерди жана патент менен иштеген жарандарды бирдиктүү салык декларациясын тапшыруудан бошотуу чечимин кабыл алды. Маалыматка ылайык бошотуу 0%, 0,1%, 0,5% жана 1% бирдиктүү салык чендери менен базарларда соода жана фермердик чарба менен алектенген жеке ишкерлер, патент менен иштеген жарандарга, айрым соода аймактарында өзгөчө режим менен иштегендерге, юридикалык жак түзбөстөн иш алып барган дыйкан чарбаларына тиешелүү. Бул өзгөртүүлөрдүн максаты административдик жүктү азайтууга, жарандардын салык системасын болгон ишенимин жогорулатууга жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Жайыл районунда жалпы 42.460 гектар айдоо жери бар. Учурда жүгөрүү массалык түрдө себилип, аяктоо алдында турат. Ал эми быйылкы жылга мамлекеттик бюджеттен механикалык тазалоо жана суу өтүүчү каналдарды капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн 9.470.000 сом бөлүнгөн. Жайыл районундагы жазгы талаа иштеринин жүрүшү кабарчыбыздын кийинки материалында. Чүй облусунун бардык райондорунда жазгы талаа иштери кызуу жүрүүдө. Аймак үчүн негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бири арпа, жүгөрүү, кылкандуу дан эгиндери жана жашылча болуп эсептелет. Ал эми Жайыл районундагы Багышан үрөн чарбасына тиешелүү 800 гектар айдоо жери бар болсо, анын 300 гектары суугат, 500-ü кайрак жер. Учурда 110 гектар жерге жүгөрүү себилүүдө. Азыр мынакей проект менен ООС аркылуу ушу 110 гектарга кайрак жерди суатка айландыруу метод ошол проект менен 110 гектарга азыр мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ошол азыр жүгөрүнү себип аткан малыбыз. Основной биздин чарбада ошол жүгөрү, будай, арпа, беде, кызылча, картошка, помидор ушундайлардын баарын тең тигебиз. Жазгы талаа иштеринде көйгөй жаралбасын. Бул тууралуу суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев баса белгилеп, айыл чарба багытында тапшырмаларды берген. Ал эми Жайыл районунда бүгүнкү күнү күйүүчү май, үрөн, жер семирткич айыл чарба техникалары жетиштүү. Жазгы айдап себүү иштери өз учурунда жүрүп жатканын район акими баса белгиледи. Жазгы талаа иштери өзүңүз билесиз, башта биздин жазгы талаа иштери 90%-га бүтүп калды. Bir gana aydo жумуштары бул Сусамыр өрөөнүндө калды. Сусамыр өрөөнү себеби ал жакта азыркы мезгилде кичине күн суук. Буюрса жакында май айынан баштап ал жакта дагы эгүү иштери жакшы муктаж түшөт деп ойлоймун. Вегетационный период кайтып кете турган болсо, вегетационный периоддо бул жерде биздин БСР, БДРлар бүт бардыгы даяр. Эми көпчүлүгүн өзүңүздөр билесиздер, сайыз мезгилден бери тазаланбай калган. Мүмкүн болсунча бул жерде суу департаменти иш алып барып, ал жерлерди тазалаганга аракет жасап атышат. Себеби ошолордун бүт бардыгын биз айыл чарба министрлигинин суу департаментине өткөрүп берүү жактары каралып атат да.
Жайыл районунда жалпы 42.460 гектар айдоо жери бар. Учурда жүгөрү массалык түрдө себилип, аяктоо алдында турат. Ал эми быйылкы жылга мамлекеттик бюджеттен 9 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Ал каражатка өз учурунда механикалык тазалоо жана суу өтүүчү каналдарды капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн жумшаган. Жазгы сугат иштерине механикалык тазалоолорду 100% аткардык. 2 канал бүттү. Левый берек деген канал бар, и правый берек деген канал бар. Андан тышкары бетондоо иштери жүрүп жатат бүгүнкү мезгилде. Андан тышкары текущий ремонт деген бар бизде. Алар почти 100%, 100% аткарылып, сугатка даяр болуп турабыз азыр суу бергенге. Өкмөттүн проектиси менен пилоттук долбоордун негизинде Жайыл районуна тамчылатып сугаруу үчүн керектүү шайман каражаттарды алуу үчүн 29 миллион сом бөлүнгөн. Ал каражатка жүгөрү жана пахта айдап себүү каралган. Эми сыноо иретинде аталган районго 16 гектар жерге пахта эгилери күтүлүүдө. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй, Жайыл району. Жол кыймылынын эрежесин бузган айдоочулар дрондордун жардамы менен аныктала баштады. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жолдогу кырсыктардын алдын алуу боюнча карама-каршы тилкеге чыккан унааларды аныктоо иш-чарасын күчөттү. Бишкек Нарын Торугарт айланма унаа жолунда акыркы учурда жол унаа кырсыктары көп катталганына байланыштуу дрон учуруп байкоо жүргүзүү менен жол эрежесин бузган айдоочулар аныкталууда. Мындан тышкары ураган аттуу жабдык менен жабдылган патрулдук унаанын жардамы менен карама-каршы же ошол эле багытта бара жаткан унаалардын ылдамдыгы ченелип, бекитилген ылдамдыкты ашырган айдоочуларды аныктоо иш-чарасы күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт. 2 сааттын ичинде ураган жабдуусунун жардамы менен ылдамдыкты ашырган 30дан ашык айдоочу аныкталып, протоколдор түзүлгөн. Республика боюнча жыл башынан бери 301.222 жол эрежелерин бузган айдоочулар аныкталган. 19 апрелден тартып эреже бузган самокат айдоочулардын жоопкерчилиги карала баштайт. Министрлер кабинетине тиешелүү токтомуна ылайык электр самокат, электр скейтборд, гироскутер, сигвейлер, монодөңгөлөктөр жана башка жекече мобилдүүлүк каражаттардын жүрүү кыймылы жана эрежеси иштелип чыккан. Эрежеге ылайык 7 жашка чейинки жеке мобилдүү каражаттар менен жүргөн жарандар ата-энесинин коштоосу жана башында коопсуздук шлемдери менен жүрүүсү шарт. Ал эми 7 жаштан 14 жашка чейинки балдар тротуарда, жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдордо жана велосипедчиндер жүрүүчү тилкелерде жүрүүгө милдеттүү. Ошондой эле жеке мобилдүү каражаттардын сөзсүз үн чыгаруучу каражаттары, тормоздук системасы, ошондой эле алды жана каптал тараптарында жарык чагылдыруучу каражаттары болуусу шарт. Эрежеде белгилегендей жеке мобилдүү каражаттардын ылдамдыгы саатына 25 чакырымдан ашпоого тийиш жана жүктөрдү ташууга, кошумча чиргектичтерди чиркөөгө тыюу салынат. Бул эрежелерди сактабаган жеке мобилдүү каражаттардын башкаруучуларына 1000 сомдон 3000 сомго чейин айып пулдар салынат. Аба районунун кескин өзгөрүшүнөн улам ашууларда кар жаап, жол тазалоо иштери жүрүүдө. Жумуштар Кыргыз автожол түштүк, Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканалары тарабынан аткарылып, каттамдарга чектөө киргизилген жок. Бишкек Нарын Торугарт унаа жолундагы Акбейит, Түзбел жана Ош Сарыташ Эркечтам унаа жолунун Талдык, Тоң Мурун ашууларында кар жаап, инерттик материалдар чачылууда. Ал эми Төө ашуу менен Ала Белде күн бүркөк. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги кандай кырдаал жаралбасын каршы тилкеге чыкпай жол эрежесин так сактоого чакырат. Ушуну менен кечки жаңылыктар чыгарылышы жыйынтыкталды. Бул жана башка жаңылыктар менен УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларынан тааныша аласыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.